Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, төмөндө мен айта турган маселе сиздин компетенцияңызга кирет болуш керек. Ошон үчүн сиздин атыңызга жазып жатам. Дача Суга Атамбаев арам жүк ташыган самолет кулап 39 адамдын өмүрүн кыйган окуя болгон убакта Бишкектеги Мед Академиянын мугалими Таттыгүл Дөталиева деген мугалим аял Дача Суда өлгөндөр почти что түштүктүн адамдары экен. Туура эле иш болуптур. Ушундай жол менен улут тазаланат деген уккан адамдын денесин дүркүрөткөн, сөөгүн сыздаткан, үрөйдү учурган сөз айткан. Мындай сөздү илгери фашисттер гана айткан. Биз таза кандуу нациябыз, дүйнөнү немистер башкарыш керек деп. Эгер бул сөздү көчөдөгү башы жок бир селсак сүйлөп койсо, мен анчалык деле көңүл бурбайт элем. Бирок бул сөздү Мед Академиянын мугалими болгондо да келечекте өмүр сакчыларын даярдап чыгаруучу чоң окуу жайынын тарбиячысы айтып жатканы мага эки эсе оор тийген. Бирок ал убакта Атамбаевдин башкаруу мезгили болгондуктан ошол акмак аял айткан кылмыштуу сөзү үчүн жазасын албай калган. Конечно, Атамбаев президент башы менен өзү элди эки сортко бөлүп башкарып жатса, бул түйдөк чачтын ыплас сөзү ага майда эле жага түшкөн да. Себеби Атамбаев түштүк элин жек көрчү. Сөзүм кур болбосун үчүн Атамбаевдин көңүлүн ренжиткен таандык сөздөрүнүн цитата келтирип өтөйүн. Түштүктү бөлүп алып Ташиев президент Келдибеков премьер болуп башкара бергиле, же болбосо түштүктөгү баатыр энелерди обондор деп шылдыңдаганы ачык эле далил болуп берет. Азыр эми заман өзгөрдү. Эл башына чыныгы элдик лидерлер келди. Таттыгүл Дөталиеваны ошол убакта Мед Академиядан чыгарышты дешкен. Бирок мындай сөздөр үчүн иштен айдап эле коюштун өзү туура эмес. Мындай сөз үчүн эркинен ажырата турган атайын статьялар бар экенин мен юрист болбосом да жакшы билем. Мүмкүн ал аял дагы деле бир чоң окуу жайда иштеп жаткандыр. Түштүк элине тишин кайрап коюп, анын кылмыш ишинин срок давносту жок болуш керек. Так что ар ким айткан сөзү кылган кылмышы үчүн жооп берүүсү керек. Антпесек Таттыгүл, Сыдыман, Даниэль, Хан Сарайдагы старттар кеткиле деген жугумдукорлор бир чекеден чыгыша берет. Мыйзамдын катуу жазасы гана элди бөлүп жарууну токтотот. Ушул нерсеге көңүл бөлүп койсоңуз, улутту ким булгап жатканын бир Кудай билет, дейт Шамурза Бөркулов өзүнүн Facebook баракчасын. Эл чындыкты билсин. Сен бизге керек эмессиң. Тажик мигранттары Эмомали Рахмонго ачык кайрылуу жасашты. Тажикстан мигрант болуп эмгектенип жүргөн жаштары президент Эмомали Рахмонго ачык кайрылуу жасашты. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Анда жаштар президентке нааразычылыгын билдирген. Биз мусулман болгонубуз үчүн күнөөлүүбүзбү? Коңшу өлкөлөр менен ынтымак жок. Алар менен дос боло албасак, сакал коюп жүрө албасак, мечитте же үйдө намаз окуй албасак, мигрант болуп жүрүп ата энебиздин жанына бара албасак, барсаң эле армияга алып кетет. Кыскасы, азыр алмурут гүлдөп турган мезгил. Чек-аралар жабык. Мөмө жемишти кимге сатабыз? Өзбекстан албайт. Мен 16 жашыман бери мигрант болуп жүрөм. Үйдө иш жок. Ата эне мээримин көрбөдүк. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Биз президентти кетиришибиз керек деп кайрылган. Булак медиа центр. Тышкы күчтөрдүн калоосу менен бийликти алмаштыра берүү өлкө кызыкчылыгына шайкеш келбешин түшүндүкпү? Коңшу Тажикстандын согушту ачык жарыялабастан туруп, Кыргызстандын чек арасына куралдуу кол салуусу алдын ала пландалган аракет болгону күн санап ачыктала баштады. Муну дегенде эле тажик тарап чек арага жакын аймактарында окопторду казып даярдыктарды көрүшкөнүн түшүндүк. Миномет, тик учактар аркылуу Кыргызстандын куралсыз тынч жашап жаткан тургундарына ок жадырышканы дагы бир факт. Алардын генералдарын кыргыз айылдарына бастырып кирип, кандайдыр бир пландарды түзүп жатышкан тастыктаган видео тасмалар да тарады. Бул да эл аралык коомчулуктун көңүлүн олуттуу бура турган жагдай. Ошентип Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болуп турганда куралдуу кол салды. Бул уюмдун буга чейин кабыл алган келишимдерине, чечимдерине караманча каршы келет. Ошондой эле ар бир мамлекеттин суверендүүлүгүнө, коопсуздугуна коркунуч келтирбөө максатында кабыл алынган эл аралык нормаларды да бузду. Бир эле буунун уставына каршы келген аракети жасаганын белгилеп койсок болот. Буунун Генералдык ассамблеясынын 1974 жылдын 14 декабрында кабыл алынган резолюциясында агрессия бул мамлекет тарабынан башка мамлекеттин суверендүүлүгүнө, аймактык бүтүндүгүнө жана саясий көз карандысыздыгына каршы куралдуу күч пайдалануу деп жазылган. Ошол эле резолюциянын 3-беренесинде мамлекеттин куралдуу күчүнүн башка мамлекеттин территориясына кирүүсү же чабуулу же бардык аскердик оккупация башка мамлекеттин территориясына
территориясын бомбалоо кандай гана болбосун куралдуу колдонуусу кургактан, деңизден же абадан кол салуусу согуш жарыялаганы же жарыяланбаганына көз каранды болбой, жобонун экинчи беренесине ылайык агрессия актысы катары саналат деп айтылат. Демек, кайсыл гана жагынан албайлы Тажикстандын Кыргызстанга жасаган бул мамилеси тарых барактарында жырткычтык агрессия катары кала турган болду. Мына ушундай кырдаалда ЖКУнун түзүлүшүнө башкы себептер негиздөөчү десек да болот. Болгону Россия Федерациясынын салкын кандуу жасаган мамилеси түрдүү ойлорго түртүп олтурат. Россия Кыргызстандын башкы стратегиялык өнөктөшү, кылымдарды карыткан ынак достук мамилеси бар. Бирок эмнегедир бул ирет Россия бийлиги акыйкатты ачык айтпай отурат. Тескерисинче, Тажикстанга көбүрөөк жан тартып тургандай мамиле байкалууда. Быйыл улуу жеңиштин 76 жылдыгын утурлай Россияга Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон барды. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунда Путин Тажикстандагы россиялык базаны күчтөнтүү тууралуу пикирин айтканында уктук. 9 майда Кызыл Аянтта өткөн парадка да Рахмон менен ээрчишип чыкты. Албетте, Кыргызстан дарегине эч кандай терс пикир айткан жок, бирок сыртын салып жатканын байкоого болот. Эгерде стратегиялык өнөктөш жана ЖКУда бирдей укуктагы мүчө мамлекет катары акыйкаттыкты айтуу ою бар болсо, анда Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу кармаш тууралуу ачык пикирин айтып коет эле. Куралдуу кол салуу ким тарабынан болгонун жана экинчи андай аракет жасалбашы керек экенин билдирип коюу укугу бар эле. Андай кадамды Владимир Путин жасаган жок. Анын ордуна Эмомали Рахмонду жеңиш күнүнүн алдында урмат сый менен кабыл алып чогуу парадка ээрчитип олтурат. Балким Россиянын Кыргызстанга карата мындай мамилеси учурдагы бийликке сыртын салуусу болушу мүмкүнбү? Интернеттеги социалдык түйүндөрдө ушул маанайдагы посттор, комментарийлер көп жазылууда. Балким Путиндин Кыргызстандын бийлик башына башка адамдын келүүсүн каалап жатканы болбосун. Эгерде маселе чындыгында эле ушундай болсо, анда биздин көз карандысыз мамлекет экенибиз кайсы? Стратегиялык өнөктөштүк, достук мамиле кайда калды? Кыргызстандын президенти Кыргызстандын шайлоочулар тарабынан шайланышы керекпи же Россиянын каалоосуна жараша болушу маанилүүбү? Качанга чейин Кыргызстан өз президенттерин тышкы саясий күчтөрдүн каалоосуна жараша алмаштыра бериши керек. Айтор терең ойлонуп жет өлчөп бир кесе турган учурга эми чындап келдик окшойт. Дүйнөлүк ири оюнчулардын колундагы жыгач куурчактай болбой, өз тандообузду, өз калообузду коргоп жана колдоп турсак гана толук көз карандысыздыгыбызды өнүгүү өсүүнү камсыздай алабыз. Эгерде ири оюнчулардын ишаратынан жасалган мамилесинен көз каранды боло берсек, анда өлкөбүздө эч качан стабилдүүлүк орнобойт. Өнүгүү дегенди таптакыр унутта калтырабыз. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров инвесторларды коргоо боюнча кодекс кабыл алынат. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров туркиялык ТРТ Аваз телеканалына берген соңку интервьюсунда бийлик инвесторларды коргойт деп, аларга басым кысым кылгандарга жол бербей турганын айтты. Ошондой эле мурда ар кандай жолдор менен бизнесин тарттырып жиберген ишкерлердин мүлкү кайра кайтарылып жатканын кошумчалап, аларды тактаган жок. Биз инвесторлорго бардык шарттарды түзүп атабыз. 2 айдан кийин инвесторларды коргоо боюнча кодекс кабыл алынат. Биз инвесторларды мыйзам менен эле эмес, баш мыйзам менен да коргоп койдук. 17-чи беренеде инвесторлор баш мыйзам менен корголот. Конституциянын 17-чи беренеси мамлекет инвестицияларды жана инвестициялык ишмердүүлүк субъекттерин мыйзамда аныкталган тартипти коргоого кепилдик берет деп жазып койдук. Соңку жылдары Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү түшүп кетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2020-жылы Кыргызстанга келген тикелей инвестиция 477 миллион 625 миң долларды түздү. 2019-жылы бул көрсөткүч 1 миллиард 76 миллион доллар болгон. Былтыр ошол эле учурда сыртка 808 миллион 104 миң доллар чыгарылып кеткен. Быйылкы жыл башынан берки инвестициянын эсеби чыга элек. Кыргызстанда жаңы кабыл алынган конституциядан кийин Садыр Жапаров министрлер кабинетинин түзүмүн бекитип, өлкөдө инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлик түзүлдү. Булак Азаттык. Ушул менин үйүм деп туруп жулунуп качып кеттим. Тажиктердин колунан араң кутулган эне. 29 апрель күнү Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалда тажиктердин колуна түшүп калып араң кутулган Толубаева Райхан аттуу эне өз окуясын 7 каналдын журналисттерине айтып берген. Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжалдан кыргыз тараптан 36 адам каза болду. Анын ичинен 25 адамдын сөөгү головнойдон табылган. Мындан тышкары 183 адам жаракат алды. Булак Назар Ньюс.
Кыргызстандыктар 13-май орозо айт майрамында эс алышат. Кыргызстанда 13-май бейшемби күнү орозо айт белгиленет. Бул күн өлкө аймагында эс алуу күнү деп жарыяланды. Тиешелүү маалыматты Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги басма сөз кызматы билдирди. Эске сала кетсек, буга чейин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул жылы орозо айт 13-майга туш келе турганын билдирип, бирок күндүн жаңырышына байланыштуу бир күнгө жылышы мүмкүн экендигин эскертишкен. Булак Назар Ньюс. Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо боюнча жумушчу топтун отуруму болуп өттү. Эки өлкө ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык 5-9 май күндөрү Ош шаарында мамлекеттик чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Тажикстан менен Кыргызстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Тажикстандын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Тараптар кийинки жолугушууну Тажикстан аймагында өткөрүүнү макулдашты. Маалым болгондой, жолугушуу достук маанайда өттү. Эске сала кетсек, буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 1-2 майда Тажикстан УКМКсынын төрагасы Саймумин Ятымов менен болгон жолугушуусунда кол койгон протоколдо Тажикстандын Кожалы Хожа Алуу айылы менен Варух анклавын байланыштырган айланма жолду эки тарап биргелешип курууну макулдашканы маалым болгон. Капчыгай Танги айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожолду тажик тарап Кыргызстан менен кошо салат жана колдонот. Жол Кыргызстан менен Тажикстан эсебинен курулат. Ал эми автожолдун макамы жол салынган соң эки өлкөнүн өзүнчө мамлекеттик макулдашуусу менен аныкталат. Булак Назар Ньюс. Жапаров глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан стабилдүү иштеди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 майда банк кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктады деп билдирет президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү. Урматтуу банк секторунун кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын банк кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм. Банк сектору приоритеттүү тармактардагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн банктык кызматтарды көрсөтүү, финансылык ресурстарды үйлөштүрүү аркылуу өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. Кыргызстан банк системасы коронавирус пандемиясы менен байланышкан глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан стабилдүү иштеди. Банк секторунун туруктуу көрсөткүчтөрү айтылгандарга далил. Финансылык стабилдүүлүк жана банк системасынын коопсуздугу банк кызматкерлеринин өз ишине берилип иштегендиги менен жетишилген. Сиздердин алдыңыздарда жаңы милдеттер турат. Дүйнөдө финансылык технологиялардын динамикалык өнүгүшүн эске алуу менен банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн санарип инфраструктурасын өнүктүрүүнү, инновациялык банк операцияларын жана санариптик төлөм технологияларын киргизүүнү тездетүү керек. Экономикалык активдүүлүктү тез арада калыбына келтирүү максатында жеңилдетилген каржылоо, жарандарга жана ишкерлерге финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун жол-жолорун жөнөкөйлөтүү аркылуу экономиканын реалдуу секторун колдоо боюнча ишти активдештирүү зарыл. Сиздердин тажрыйбаңыздар жана билимиңиздер өлкөнүн банк системасын мындан ары өнүгүшүнө жардам берет деп ишенем. Сиздерге ден соолук, үй бүлөлүк бакубатчылык жана ишиңиздерге ийгилик каалайм. Булак медиа центр.